Ардактуу көрүүчүлөр, эфирди улантабыз. Негизи эле жан дүйнөбүз музыканы эңсейт. Биз музыка дегенде эле өзгөчө аспаптарды эңсейбиз. Таң эрте мен жактырган, мен сүйгөн аспаптарды ойногон эл артист келип отурат, өзгөчө конок студиябызды жаркырат. Биз тааныштырганга даярбыз. Таныштырбасам да белгилүү, бирок анын наамдарын, анын сыйлыктарын айта кетпесек болбос. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген жана эл артисти 3-даражадагы Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасы маданиятына жана искусствосуна кошкон өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн сыйланган Ардак Төш белгисинин ээси Курмангазы Азыкбаев байкебиз бизде конокто. Ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Саатыңыз жакшыбы агай? Алейкум ассалам, арыбаңыздар? Манайыңыз жакшыбы? Манай жакшы. Жантан бери эрте келип угуп атам, жакшы апарып атасыңар. Силердин өзүңөрдүн маанайыңар жакшы экен, жарык ушундай элдердин эртең мененке турганда бир жакшы күч кубат берген, бир өзүнчө бир толкунду берип турган энергияны берип атасыңар. Туура, бирок аспап жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Адам өзү аспап. Биз сүйлөп атабыз, мына сиз мурдуңуз менен коштоп атасыз мени. Анан бул 6 саның 12 мүчөң менен дагы ыраазычылык кылышың керек да. Биринчи турганда эле жаратканга чексиз ыраазы, ата тегиме 1000 мерте ыраазы деп ыраазычылык менен туруш керек. Таң атпай турганда эле ушу жараткандын нуру жаасын, ак жалгасын. Ушу ар дайым жүрөгүм таза болсун, жан дүйнөм көрккө толсун, бакканым таза ой болсун, тутканым баалуу сөз болсун, ырысым болсун, түгөнбөгөн, өмүрүм болсун, өкүнбөгөн, күүлөнүп куштай учайын, бийиктеп улам турайын, элиме кызмат кылайын, сапаттуу жашоо жашайын, жериме кызмат кылайын, сыймыктуу болуп жашайын, ишим дайым уюсун, кут береке куюлсун, жашоомдо тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Ушу элим ырыскы, куттуу, нурлуу, дөөлөттүү, ооматтуу болсун, элимде ар дайым бактылуу, таалайлуу болсун, эл ичинде биз бактылуу, таалайлуу бололук. Жакшылыктын нугунда жүрөлүк дагы, ата бабанын өзөгүнө, тегине, тамырында бололук. Элибиз ар дайым илимдүү, билимдүү болсун, ынтымак менен биримдик коштолуп жүрсүн. Дөөлөтүбүз ар дайым биз менен чогуу жүрсүн деп ар дайым тиленгенде ошонуш керек. Анан ошон үчүн аспап деп аткан биз сүйлөп атпайбызбы? Бул үндүн кыракы, өзүнчө тембрлар болот, коңур үн, ар бирөөсү ичке, бирөөсү жоон, орточо болот. Ошонун баардыгын аспап экен да. Бирок ошол аспапты жакшылап, бапестеп, багып, өстүрүп, өркүндөтүш үчүн ошол эле биринчи байлык ден соолук. Көрдүңүзбү? Үндүн эмеси. Үн бул энергия. Анан ошол үндүн кучагындабыз, кача албайбыз. Мына чүчкүрүп атасыңбы, сүйлөп атасыңбы, же баягы ырдап атасың, баары тең үн да. Бирок үндүн түрлөрү көп болот да. Ошон үчүн анан ошол үндү анан бул аспапка алып келесиң, аспапка жан киргизесиң. Бирок бул аспап деген европалык аспап деп кээдегилер айтат, ошо саксофон дегендей мындай деп. Түпкү тамыры Азиядан чыккан. Азия эмес, Асия дечү. Кийин З тамгасы кошулуп калып эле бурмаланып калды да. Ошон үчүн бул башка элдер дагы бизге коңшу элдерибиз, орус, украин, белорус, поляк болобу, бүт баардыгын биздин тилде сүйлөчү. Эми азыр өзгөрүү болгондон кийин Алтайдык тил деп атпай, Алтай кыргыздын тили. Түрк тили өзлөрүнөн сурасын, биздин эне тилибиз кыргыз тил дейт. Бирок тиги ата тил дейт, ата мекен дейт. Мына ошон үчүн тилге келгенде деле ошол биздин өзүбүздүн музыкалык тилибиз, өзүбүздүн колоритибиз, өзүбүздүн жытыбыз бар. Мындан качып кутула албайсың. Анан ошон үчүн бул аспаптардын түбүндө баягы эле 6 эле көсөнөктөн хроматизм жазачу, 6 көсөнөк менен табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билгенде, ошол малчы болобу, чабан жылкычы болобу, негизи жуурулушкан жаратылыш менен чогуу бирдей болгондагы теңдикти кошо кармап турчу. Бүт баары тең бири-бири менен тыкыз байланыштуу, эч качан качып кете албайсың, баары тең түрү. Биз ойлойбуз го, ошон үчүн биринчи ойду койгондо ойду коюш керек. Оюң таза болсо, сөзүң таза болсо, ишиң таза болот. Ошон үчүн баардык ошо жана ден соолук байлык деп атпайбызбы? Ошо ден соолуктун бир тууганы убакыт. Убакытты учурда алдырып койбош үчүн, ошон үчүн бүт баары тең учурда алдырбай, өзүнүн нугуна, багытына, тегине, өзөгүнө барыш керек. Кыска сүйлөп кеттим, кечирип коюңуздар. Ошо биз бир лекцияда отурганда эле отурдук, кездешмек болсо андагай. Негизи эмне себептен ушул аспаптарды ойноп калгансыз, эмне себептен тандооңуз ушул болду? Эми биринчи жаш кезимде, кичинекей кезимде тандоом бул жанакы комуз болчу, анан комуздан гитарага мода болду, анан аккордеон ушу жакын болду, ошентип эле ойноп жүрө бердик да. Бирок
илим билимди алыш керек экен да. Илим билим экөө жетелешип жүрөт. Анан акыры бар ата энем уруксат берген эмес ушу музыканттагы кесиппи деп. Көрсөм музыкант өтө чоң кесип экен да. Мунда бүт арифметикасы, жанакы биздеги алгебра деп аткан баардыгы ушунун ичинде да. Биз анан мунун жанакы санга санап келгенде эле кыргыздын өзүнүн саны бар. Анан бүт сандан турат да. Биз сандан качып кутула албайбыз. Адамдын өзүнүн жылдысы дагы бар, саны дагы бар. Бул өтө чоң илим. Анан үндүн касиетине киргенден кийин анан чыга албайсың. Анан кийин армиядан келип эле ошо музыкалык училище Күрөнкеевке тапшырып эле үйлөмө аспапка кирем деп калдым. Үйлөмө аспапты киргенде бир тууган аспаптар, орусча айтканда родственный инструмент. Ошого кирип калган кезимде эле анан бул аспаптар өзүнүн бир туугандары экен, анан баягы журулушкан айлана чөйрөң таасир бергенден кийин муну билбесем болбойт, тигини билбесем болбойт деп ички дүйнөңдөгү атаандашуу пайда болот экен да. Мен күчтүү болом депчи. Күчтүү, жакшы музыкант болом деп. Бирок ошол айлана чөйрөнүн таасири анан жакшы мугалимдер болду. Ал кезде чындыгында эле күчтүү мугалимдер болчу. Ошон үчүн ошол нукту, ошол баягы система деп коебуз, ошол усулдуктардын баарын алып жүргөндөн кийин өзүңө бир эме коет экенсиң, задача. Ошо менен кете бердим. Бирок ошол айлана чөйрөнүн анан дүйнөнү кыдырганыма ошолор дагы себеп болду. Бул дүйнөнү кыдырам деп кичинекей жаштын тилеген берет го. Кичинекейимде тиленип өчүн дүйнөнү көрсөм экен деп. Кудай Таалага чексиз ыраазымын, себеп деген ошо 150 мамлекетти көргөнүмө. Ушу жаш кезимден баштап эле ошо чет мамлекетте жүрүп, аяктан ар кайсысын көрүп, анан кыргыздын аспаптарын иликтей баштадым. Эмне үчүн жок деп. Көрсө кыргыздын аспаптары 80ден ашык аспабы бар экен да. Манас дооруна кирсең, Манас дооруна чейин кирсең дагы ошолордун баарын касып чукуп, кайра жандандырып, жаңы толкун менен алып келип, анан элге жайылтыш керек. Себептен бул аспап чууген. Эми бул башка эле заманбаптык болбосо, чууген деген сөз бул өзү оркестр деген сөз. Биз кыргызча, орусча, кыргыздын оркестрин эмне деп айтабыз? Жок да, бүт эле оркестр деп калганбыз. Ошон үчүн түпкү өзөгүбүз бул Манас илими. Манас илимине келгенде ошондо бүт баары жанакы астрономия, астрология, астрофизика, квантовая физика, генетика, наука, радиология, эзотерика, цифрология, нумерология, Пифагор, рун тамгалары, жайсан, ошонун баарына киргенде бүт баардыгы ушунун ичинде да. А биз билбей эле алыстан башкаларды таңуулаган башка бир илимдерге кирип кетип атпайбыз. Өзүбүздү таанымайынча биринчи өзүңөн баштайсың да. Андан кийин анан бүт баардыгы журулушуп келе берет. Ошондо сан менен жылдыз алдабайт. Анын ичине кирсең, анан мамилеге киресиң. Акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө, керемет дүйнөнүн баардыгы чечмеленет. Бул чечмелегенден кийин аны укмуш. Ошон үчүн жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Жөнөкөй эле жашап өтө бербей, баягы тыйын чычкан бир жерде айланып жүрө бербей, бир изденүү, анан өзгөрүү. Өзгөрүп өсөйүн, мага чоң жыйынтык берсин, куттуу билим мага жоксун, кубанычка толоюн, баардык жакшы жактай мага оңнан бурсун, кут уюсун, акыл топтосун деш керек. Баардык нерсени өзгөрөм деп ошо адамдын өзүнүн ойлогон асыл ой, ак тилектери кабыл болуш үчүн өзүңөн баштайсың. Анан жакшы устатың болсо, ошолордун билбегенинен билип үйрөнүп, мен билем десең эле эчтекени билбейсиң. Чексиз бул билим. Илим дагы экөө жетелешип жүрөт. Ошонун артына сая түшүш керек уйгактай болуп. Антпесе эч качан өзүңө жетпейсиң. Бирок берүүң көп болуш керек. Мына биз артыбыздагы Эне Сай тобунда канча деген жаштар, канча деген Эне Сай тобуна кирди. Ошолордун баардыгын ыраазычылык менен кетип атат да. Ошон үчүн биз багы жаш муундарга өзүбүздүн сабагыбызды бекер беребиз. Жөнөкөй эле кел мага могу акча деп акчанын эмесине, рамкасына түшүп калбай, ошо берүүң көп болгондо сайын Кудай Таала бере берет. Анан жок мен эле мен деген текеберчилик бул оору да. Көп сүйлөп койдум окшойт. Агай, негизи билим деп калдыңыз, бүгүн дүйнө жүзүндө билим күнү белгилениyor да. Ооба. Куттуктап кетейин агай. Ооба. Силерди дагы мен куттуктайм. Рахмат. Анан кимден билим алгансыз? Кимди? Бул музыка жагынан билимди эң биринчи келгенде эле Александр Костенко деген мугалим бар болчу. Ошол көрүп калып, жок, бияка эле тапшыр. Сен эми тияка барып билимиң жок болсо үйлөмө аспапка үйлөсөң дегенде анан барып анан намысыма тийди. Армиядан келип эчтекени билбейсиң тигин дейди. Атайын киргизип алып, баягы мени коскоду да ички дүйнөм. Ошондон бирок жакшы мугалим дагы Кайыпбек Айтугулович деген флейтадан сабак берип калды. Эми укмуш, Москваны бүтүргөн, ошо Москванын чоң опера балетинде иштеген, беркиндей чоң эмелерде биринчиге отурчу. Еврейлер экинчи, үчүнчү, төртүнчүсүнө отурса, ошондой кишилер мага таалим берди. Анан ошо Московский школа деп коебуз.
ошо менен анан жакшы бир сабактарды бергенден кийин өзүмдө дээримде бар экен, алып кетчү жагачы туюмум, кабыл анан ошо менен анан кеттим. Антпесе музыкалык билимим жок болсо, көрсөм музыкалык билимди алыш керек экен да. Ошон үчүн мен ар дайым башка өзүндө жаш муундарга деле айтам, аспапты билип алсаң, гармонияны билесиң, чогуу окуйсуң да. Ошол эле фортепиано, башка аспаптарды кошо ала жүрөсүң. Ошон үчүн өнөрлүү киши Кудайга жакын болот. Бул сага берди да, сага белги берди. Сен ушул миссияң ушул, ушуну аткарышың керек да. Ант бакпасаң бул касиет да, касиет чаап коет. Ошон үчүн касиет деген сөз өзү касыңды ий деген сөз. Ошон үчүн тууралыкты кабыл алайын, тууралыкты болоюн, өзгөрүп өсөйүн деген ушул. Антпесе болбойт да мындан. Анан бул илимди жөн эле таштабай, алган илимиңди жайылтууга эс мүмкүнчүлүк бере көр дейт. Ошо беришиң керек. Жөн эле мен эле болсом экен десең дагы болбойт. Ошон үчүн айлана чөйрө, андан кийинки илимдердин бул негизи эметкенде коомда, жакшы коомдорго түштүм. Кудай Таала ушул ыраазымын ушул момундай кишилер менен жуурулуп койгон, кандай деген залкар кишилер менен жүрүп калдым, ошонун баардыгын таасир этти да. Антпесе жөн эле жүрө бермек экем да, бир эле нукта мына мен музыкантмын деп эле төштү каккылаган болбойт экен да, баардык тармакты кошо кучактап ала жүрүш керек да. Антпесе жашоонун кызыгы кетип калат. Мына мен өзүм жашарып атам дегеним, мына тиги кыз жакшы бийлеп антимит кетпеди. Эртең менен 5те туруп, уже баягы Кудай Таалага ыраазычылыгыңды айтып турушуң керек. Ана дене тарбия деген бар. Дене тарбияны менен эмгектенбесең каарып каласың. Бул өзү ошону деметет, 40 мүнөттөй ошого эле убактың кетет. Анан баардык нерсени өзүнүн учуруна, өзүнүн аспаптарыңды күнүгө келип, нотасын жазып, балдар менен журулушуп, могу чыгарманы жазайлык деп, анан чыгармачылыкка киргенде бул эмне деген сонун керемет. Соп-соо болуп туруп мас болгон жакшы да. Соп-соо болуп туруп мас болгон жакшы да. Анан Кудай Таалага ыраазычылык айтасың да. Жөн эле жашап өтөбөй эле, кайра эле ошону эле ойной бербей, 1,5 миң репертуарыбыз бар экен. Ошонун четин дагы бүтө албай атабыз. Эми эле ошо сүйлөшүп аттым бир жигит менен, момчасы элге жайылыш керек эле. Бул деген дагы бир канча деген жаш муундар турат артыбызда. Ошолорго таасир берип, алар кайра өркүндөп өсмөк да. Ошол түшүнүктүү. Мен ушундай сөздүн гүлүн тандап, сонун насааттарды айтып өттүңүз. Анан өзүңүз бапестеп баккан талантыңызга дагы күбө бололук. Таң эрте элибизди ойготуп, элибизди сергитип алалы дегендей. Мен кыска нуска эле ойнойн, көп узап кетпесин, антпесе сөзгө көп убакыт кетип калды. Бул эми саксофондун өзүнүн өмүр баянын айтып кетсек, Адольф Сакс деген бельгийский композитор, анан уста, зергер да. Ошол чыгарып, анан дүйнө жүзүнө тарап кетти. Мунун таржыма калын айтып коеюн. Антпесе анан болбойт. Эми мунун бир туугандары толтура. Илгери деген альт, тенор, баритон, бас эле болчу. Азыр сопрано, сопранина дейт. Мунун түрлөрү бирге 30тан. Бул экөө да бир тууганбы? Бир тууган, бул кичине улуурагы да, мунун чоңурагы. Мунун үйлөш дагы кичине кыйын болот. Мундан кичине экен. Бул кыргыздын аспабы жана чууген деген сөз ушул. Мунун эми бир туугандары чыгып атат негизи. Бул кедегилер айтат биздики эмес деп. Негизи мүйүс менен дагы тоодо жүргөндө жылкы чабанчылар дагы колдончу. Ошон үчүн баягы мунун аспаптары кыргыз аспабына келгенде бул өзүнчө эле чоң дүйнө. Ал керемет да. Анан мен кыска бир 2 куплеттен эле ойноп берейин дагы, анан башка аспаптарга жетишкендей болоюн, Кеттик анда.
кыскасын ойнодум. Сиз агай колчолор болсун. Бул эми импровизацияда, импровизациянын кыргызча төкмөлүк дейт. Бул гармонияны жакшы билиш керек. Негизи мен ушу студиядан белгилеп, баса белгилеп айтайын, ар бир ырчы бир аспапты билсе дагы деңгээлөөйдөрөөк болот. Аспапты билбеген ырчы ошол аспап билгенге көз каранды. Анын үчүн деген теория музыка, сольфеджио, гармония, полифония анын ар жагы толтура. Ошон үчүн окуу жана окуу деп туура айтылган. Илимдин артынан сая түшкөндөн кийин гана адам баласы жеңе баштайт. Анан кыска сизге бир музыка ойноп берейин. История любви деген бар. Бул жан дүйнөңүз ошого жакын экен да сиздики. Макулбу? Азамат. Сон. Азыр эле аткарган чыгармаңыз история любви, сүйүү тарыхы деп айтып өттүңүз. Өзүңүзгө тандыкпы? Жок, бул деген французский мелодияда, музыкада. Мен билдим, бат эле, укканда эле. Кесиптешим Нугалия окшойт. Негизи агай ушул обон жаратууда дагы өзүңүздүн чыгармаңыз барбы негизи? Саксофондон. Саксофондон бар? Ойноп берейинби? Ойноп? Убактыңарды алып койбоймунбу деп атам да. Толтура чыгармалар бар да, негизи бул чыгармаларды деген оркестр менен ойногон жакшы да. Себеп деген жайлоодо жүргөндө негизи биз тоодо өстүк да. Негизи бийиктейм десең тоого бар дейт. Анан чыгармалар толтура да. Мен өзүм композитормун. Анан чыгарып аларды оркестровать этесиң, же болбосо аранжировка деп коет. Ошонун баарын акырындык менен өтөт. Анан биздин көбүнчө бакы музыкаларды оркестрде ойногон үчүн көп жарыя болбой калып атат да. Мисалы мен бир четин эле ойноп берейин, сиздердин убактыңарды албайм.
Мага бир тааныштай эле үн угулат атага, чынында ушуларчы. Уккандайсыз? Уккандаймын. Анан эми бул кыргын деген симфонияда чыгат. Эмне үчүн кыргын деп койгон? Бул үркүндүн баш аты кыргын болгон, кыргыздарды кырып ийгенди. Биз эң эле аз дегени азыр 30 миллиондон ашмакпыз. Бизде деген канча деген согуштар болду, канча деген кыргызды кырган, бирок кырылгыс болуп келатабыз да. Антпесе аябай көп деген бизден геноцид болду да бизде. Көп эле кырып ийди да. Жобосо канча деген батырлар, канча деген окумуштуулар чыкмак астындагы. Анан акырындык менен асайып отуруп, өзүбүздүн эки каганатыбызды жоготтук. Акырындык менен келип анан бир жерге туруп калдык. Баягы Кытайдын колтугундай дегендей. Бирок негизи аябай жакшы жерди тандаганбыз да. Бүт тоонун баардыгын алтын, эмне деген байлыктарыбыз жатат. Бирок эми ушул өзүбүздүн байлыгыбызды сактап калыш керек дагы, жаш муундарга кийинки келечекке өткөзүп бериш керек. Сонун кылып бир дагы жерибиз, бир дагы суубуз өтпөгөндөй болду. Мына ошол себептен да анан негизи деген бул кыргыздын аспаптарын 80ден аспап ашык болуп атпайбы? Манасты окусаң деле ошондон аттарынан ошонун араң билгенибиз эле 37 аспапка араң келип атат. Нар жагы дагы чексиз толтура. Бирок ошонун баарын билген сайын бул деген мээде шахматный вариант деп атпайбы? Ал кыргыздын эски аспаптар бүт баары сакмат болгон экен. Шахмат эмес, сакмат. Сактардын гапла группасы R1, A1 болгон да. Ошо кыргыз деп калдык аспаптарын. Анан бул кыргыздын аспабында көргүм келип атат агайчы. Мону кыргыз аспабын көрсөңүз, анда мен ошо рас бүгүн деген бул саксофондун музыкалары деп калды да. Мен ошо европейский эле музыкаларды ойноп берейин. А негизи ойноп жүргөндөрүмдү тойдон көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн бул жерде деген Путники ночи деген бар, ошону ойноп берейин. Демалуу. Аялзат негизи төшү менен дем алат, биз ичибиз менен дем алабыз. Ошон үчүн йога баргандар аялзат деген ичи менен дем алат, туура дем алгандыктан да, туура дем алган бул жүрөккө дагы, башка биздин органдарыбыздын баарына тең жардамчы болот. Ошон үчүн сен жетесиң да, сага деген көп басыш керек. Анан йога менен заниматься кылсаң, бул денеңде турган энергияң башыңа келип чакытып тиет дагы, анан бардык нерсени билет. Анан сен коллективде жүргөндө сен керексиң. Ар бир коомгочу сен ошо уюштуруп, тиягын биягын деп таппаган нерселерди таап турасың да. Ошондой касиетиң бар сеники. Бирок ошо дене тарбия деп атканым, эртең менен таң атпай туруп алып басканда бир 6-7 километр. Ошондо бир орусча айтканда инсайт келет да, бир өзгөрүү, муну кылышың керек экен, тиини кылышың керек деп. Адам баласы эң эле көп сүйлөгөн өзү менен өзү сүйлөйт. Ошолордун баарын жазып туруп, моуну аткарам, тиини аткарам деп астыга мурат менен максатты коюш керек. Мурат деген бул цель, максат деген бул мечта. Туура эмес, орун алмашылып калганда ошо менен жүрө беребиз. Ошон үчүн кыргыздын өзөгүнө кирсең, кыргыздын өзөгү бүт илимдин баары тең бар. Сонагай чыгармачылык эле эмес, кесиптешиме мүнөздөмө да берип кеттиңиз. Жылдыздар, планеталар тууралуу. Сага дагы бердим, сен дагы мамиле түзгөнгө жакшысың да. Сен ар бирөөбүз менен мамиле түзөсүң дагы, анан силер Кудайдын үнү менен сүйлөйсүңөр.
силерге бирөө тийишип бирөөгө жаман сөз айтсаң ошонун болуп калышы мүмкүн. Абайлашыңар керек да, сен 5сиң да. Түшүндүңбү? Меркурий планета, мунуку Раху планета. Ошон үчүн бирөөгө каргыш айтсаң түз эле тийип кетет. Силер абайлашыңар керек. Бирок силер ушундай Кудай таала берген, Кудайдын үнү менен сүйлөйсүңөр. Бул эми илим. Бул эми саноолог дейт. Негизи бул сүт сайды да үйрөнүп келген жакшы. Бүт илимди алышың керек, электен өткөзүп. Эми убактыңар бүтүп атыптыр. Мен жалпы элге дагы баарына атен айтайын. Эми ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, элибиз деген ынтымакта, биримдикте болсун. Ар дайым ден соолукта болсун. Ырыскылуу, куттуу, нурлуу, дөөлөттүү, ооматтуу болсун. Багыттан адашпай, жашоодо чалыкпай, туураны күтө билип, жакынды сүйө билип, кубаныч болсун көңүлүбүздө, береке болсун үйүбүздө, багыбыз болсун жемиштүү, күнүбүз болсун жеңиштүү. Ак сезимди багалык, ак нуур жашоо жашайлык. Багыттан танбайлык, баалууну кармайлык, басыгыбыз түз болсун, сөзүбүз ак болсун, мээнетибиз күч болсун, жемишибиз таттуу болсун, казынабыз толо болсун, камкордук элге болсун, касиет толуп турсун, жашообуз бермет болсун, жаңылган күнүбүз жок болсун. Кабылан манас колдосун, бир Кудай өзү жолдосун, кабылан манас колдосун, касиет элге орносун, жалгыз Кудай көз болсун, кабылан манас колдосун, сулуунук жерге орносун, бийиктик жерде көп болсун, ийгилик элде көп болсун, жашоосун адам оңдосун, жараткандын нуру жасын, жараткан нур жасын, ак жалгасын, ак жалгасын, ак жалгасын. Амин. Амин. Агай айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге ушундай сонун кабыл тилектериңиз үчүн, бизге аткарып берген чыгармаларыңыз үчүн, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгилик. Ар дайым кыргыз элүсүнүн жүрөгүнөн түнөк таап, ар дайым биздин сыймыгыбыз болуп жүрөңүз агай. Сизге сыймыктанабыз. Ыраазымын силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бизде таң эрте конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев мырза конокто болду. Ал эми таң шоуга сөз берүүлөрүн улантат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.